Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдыманова тааныштырам. Баткенде аткезчилик менен доллар алып өтүүгө аракет кылган жаран кармалды. Бажы кызматкерлери Кызылкая өтүү пунктунда мыйзамсыз акча алып өтүүнү аныктады. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка таянсак, аталган өткөрүү пунктунда Кыргыз жаран башкаруусундагы унаа текшерүүгө алынып, унаада эч кандай товар коштоочу жана бажылыктар издөөчү тастыктаган документтери жок 17.700 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражаты табылган. Бул факт боюнча чогултулган материалдар Баткен облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилди деп жазылат маалыматта. Кадамжайда эхинококкоз оорусун алдын алуу боюнча иш-чаралар өтүүдө. Кадамжайдын Айрыбас айылында жергиликтүү жашоочуларга Кадамжай санаптык көзөмөл бөлүмүнүн адистери жолугуп, эхинококкоз оорусу жана анын алдын алуу боюнча маалымат берди. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санаптык көзөмөл борборунан билдиришти. Маалыматка караганда, иш-чарада Кадамжай жалпы дарыгерлик практика борборунун адистери жана райондук ветеринардык башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан да кеңири маалымат берилди. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар эхинококкоз дартын өз убагында аныктоо жана дарылоо максатында жарандар УЗИ аппаратынан акысыз текшерүүдөн өтүштү. Баткендин Таян айылында 150 орундуу мектеп курулуп жатат. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкенде, бүгүнкү күндө окуу корпусунун дубалы тургузулуп, учурда чатырын жабуу, ички жана сырткы курулуш иштери аткарылууда. Курулушту ушул жылы толук бүткөрүлүү пландалууда. Мектеп 2 кабаттуу окуу корпустан өтмө галереядан, ашкана жана спорттук залдан турат. Жалпы аянты 1233 чарчы метрди түзөт. Объекттин курулушу 2023 жылы башталып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Кыргызстандын волейболчу кыздары Азиянын зоналык чемпионатында 1-чи орунду ээледи. Меле шаарында өткөн эл аралык таймаштын 1-чи айланпасында кыргызстандыктар Мальдивдин командасын, 2-чи айланпада непалдыктарды, 3-чү айланпада Шри-Ланканы жеңди. Бул тууралуу волейбол федерациясынан билдиришти. Маалыматка караганда, Азиянын зоналык чемпионаты Мальдивдин Меле шаарында 18-23 июль күндөрү өттү. Буга чейин 18-25 июнь күндөрү Чолпон Ата шаарында Кава улуттар лигасы уюштурулуп, Кыргызстандын улуттук курама командасы 2-чи орунду алган. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.